Чүй маданияты Ош шаарында далушын аталышты иш-чара Ош улуттук драма театрында болуп өттү. Анда Чүй облусунун маданият кызматкерлери ырбий, төкмөлү өнөр, манас айтуу жана үркүн темасындагы спектакль даярдап келишкен. Ал эми мындай иш-чараны уюштуруудагы негизги максат эки аймактын элинин ынтымагын чыңдоо жана маданият кызматкерлеринин тажрыйба алмашуусуна жол ачуу деп билдирди өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү. Бир дагы мисалы регион Кыргызстанда мен мынау региондон деп айтылбаш керек келечекте. Биз ушундай коомго киришип, ушундай Кыргызстанга алып келишибиз керек. Мисалы Чүй областында өзүңүздөр билесиздер да, 80ден ашуун биздин улуттар жашайт, баары ынтымакта. Бардык областтардан. Ошон үчүн биз айтабыз го, кең Сары Өзөн Чүй деп, баары батат ошол жака. Жер дагы жетип жатат, жашаган үй дагы салганга бардык шарттар түзүлүп берилген. Ошон үчүн биз ортодо мынау региондор арасындагы мынау мен жоготуш керек такырында болбош керек. Кыргызстан кичинекей элебиз. Маданият оңолмойун, мамлекет оңолбойт демекчи, бир кездери даражасы төмөндөп кеткен бул тармакка учурдагы президент тарабынан көңүл бурулуп жаткандыгы өнөр адамдарын сүйүндүрөт. Буга байланыштуу аймактар, облустар, шаарлар арасында бул сыяктуу иш-чараларды өткөрүүгө кеңири жол ачылды деп белгилейт коомдук ишмерлер. Концертибизде биздин Чүй областынын бардык райондору катышып атат. Мында биз улуу атабыз Манас Нуранын чакырып, Манас менен баштайбыз. Андан кийин Грация, ырбий дагы бар. Фольклордук, эстрадалык жанрлардын бардыгы тең камтылган. Мына ушинтип Чүй өрөөнүнөн келген конокторду Ош шаарынын калкы жогорку маанайда кабыл алып, алардын өнөрлөрүнө ортоктош болуп, кол чаап, сүрөнгө алып жатышты. Маданий иш-чарага катышкан кала башчысы да конокторго ыраазычылык билдирип, эки аймактын ынтымагын бекемдөөгө багытталган кадамдар мындан ары да уланарын айтты. Маданият тармагындагы иштеген адамдарга мен азырына коллегам менен, агам менен сүйлөшүп отуруп айттым, буларга өзгөчө көңүл буруш керек. Буларга өзгөчө мамиле жасаш керек. Буларга өзгөчө мындай бир колдоо керек деп. Ошондуктан урматтуу бүгүнкү салтанаттын катышуучулары дагы бир рет сиздердин атыңыздардан ушул маданият искусство чеберлерине ийилип таазим этебиз. Буга окшогон иш-чаралар Ош жана Чүй облустарынын ортосунда гана эмес, өлкөнүн башка аймактарынын да маданият кызматкерлери тарабынан өткөрүлүүдө. Алдын ала маалыматтар боюнча жакынкы аралыкта Ош шаарынын ырчы, бийчи, манасчы, дастанчы, айтоор аркырлуу таланттары Чүй облусуна барып, Оштун өзүнө тийиштүү болгон маданияттарын, өнөрлөрүн, өзгөчөлүктөрүн көрсөтүп келишмекчи. Абай Нурбайшибеков, Шахрух Иминжанов, Ош Бирим жаңалыктары.